Менин турмушка чыкканыма 1 жыл боло элек. Күйөөм экөөбүз сүйлөшүп, бири-бирибизди жакшы көрүп, баш кошконбуз. Башында баары жакшы болчу. Арадан 5 ай өтсө да кош бойлуу болбой жүрдүм. Анан күйөөм Москвага кеткен. Ошол жака баргандан бери аябай уят сөздөр менен сөгүп, болбогон нерселер үчүн урушканы күч алды. Кайненем алыста жүрүп, көңүлүңөр сууп калбасын деп мени да Москвага жөнөттү. Бирок мурдагы өмүрлүк жолдошумду көрө алган жокмун. Аз убакта эле мага болгон мамилеси өзгөрүп калыптыр. Менин барганымды жактырган жок. Ар бир саат, мүнөт сайын көңүл чөктүргөн сөздөрү. Же жасап берген тамагымдан, же отуруп турганыман кынтыкталат. Мен арманымды айтсам, карантин бүтсө себебиңди алып төркүнүңө кете бер дейт. Кыязы башка аялга берилип калгандай. Мени көрөйүн деген көзү жок. Москва көз жашка ишенбейт дегендей түнү менен тескери карап алып ыйлап жатам. Ошентип карантинге тушуккан кайгылуу күндөр уланууда.